Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулар даярдоочу мамлекет борборунун Эделбей сатында издеп куткаруу кошунунун атайын мерченин негизинде тоодон куткаруу иштери боюнча сабак өткөрүлдү. Бул сабактын жүгүртмөсүндө тоо бийик аскадан жабыркаган адамдарды куткаруу жана бийик тоолуу аймактагы суулардан жабыркаган адамдарды суудан алып өтүү боюнча сабактар өткөрүлдү. Жана бул сабактын жыйынтыгы менен эртең бийик чокууга жүрүш жасайбыз. Бул жүрүштүн алкагында дагы биздин куткаруучулар сабактар өткөрүлөт ал жерден дагы тоодон куткаруу иштери боюнча. Биз ай сайын өзүбүздүн тажрыйбабызды өнүктүрүү максатында машыгуу сабактарын өтүп турабыз. Бизге атайын өзүбүздүн борбордон окутуучулар, башчылар дайындалат. Бүгүн тоодон куткаруу иштерин үйрөнүүдөбүз. Жипти кантип чогултуш керек, тоо кыркаларында кантип куткаруу иштерин жүргүзүш керек. Ошолордун баарын этапына баарын үйрөнүп аткан кез азыр. Комсомол чокусуна жүрүш жасайбыз. Комсомол чокусунун бийиктиги 4316 метр. Ал жүрүш убагында дагы биз куткаруучуларга тоодон жүрүү ыкмалары боюнча сабактарды өткөрүлөт. Комсомол чокусуна жеткенден ал жерде бир күн түнөп, кийинки күнү сабактарды аяктап ылдый чөбүз.